азыркындай ийне шүбөк менен түйгөндү үйрөнүп келе атабы? Анда эмесе бул рубрика чоң энем үйрөттү рубрикасы сиздерге бүгүн ийне шүбөк менен токуганды үйрөтөбүз. Эң алгач ийне шүбөк менен токуганды үйрөнүш үчүн биз момундай куралды тандаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Эң биринчи ал 1,5 мм болуш керек экен достор. Анткени жаңы үйрөнүп аткандарга калыңыраагы оорураак болуп калат экен. Жана жипти дагы момундай жукараак эле жип тандап алыш керек экен. Түсүн каалаган түс менен баштасаңар болот. Анда эмесе келгиле чогуу токуганды үйрөнөлү. Эң алгач жипти алып кыска учун өзүңөрдү көздөй сөмөйүңөрдүн үстүнө коюп коесуңар. Анан бул куралды алып ичинен киргизип сааттын жүрүшү боюнча мындай кылып тегеретесиңер. Бир аз бошотуп, анан сөмөйүңөрдөгү жиптин ичинен киргизип, монтип киргизип, бул ортосуна мындай чыгарасыңар. Жипти өтө тыкыз эмес, өтө бош кылбагыла, анткени кийин бул силердин базаңар болот. Мондай илмектерди илип 1, 2, 1, 2 илмектерди илип кете бересиңер. Каалаган узундугуңарда илмек илип жасай берсеңер болот. Мындай. Мына чач өрүлгөндөй эле болуп, кооз көрүнөт. Бирок мунуңар өтө тыкыз болбош керек достор. Жана өтө бош кылбагыла. Мисалы меники узундугу мына мынчалык эле болсун. Анан кантип баштайбыз токуганды? Азыр көрсөтөм достор. Илмектин үстүн бир аз чоңураак кылып чыгара аласыңар дагы. Могул жактагы илмектин бирөөсүн аласыңар дагы. Бияка сөмөйүңөрдүн үстүндө турган жипти алып учунан бияка чыгарып коесуңар. Экинчисин кайра аласыңар. Кайра мынтип бири-бирине илип кете бересиңер. Мындай. Мындай кылып бири-бирине. Бул жипти чыгаргандан кийин бул ылдый жакта илмектен бирди алганды унутпагыла. Мына бирди алдым. Сөмөйүнүн үстүнөн бир жипти алдым мындай. Ошондо 1, 2, 3 жипти алып туруп бир жерден чыгарасыңар. Кайра, мына. Кайра. Кайра. Кайра ушинтип токуп кете бересиңер достор. Бияк бүттү. Кайра бурасыңар дагы. Эң башында баштагандай эле кылып жипти тартып, бир жолу мынтип киргизип аласыңар. Сөмөйдүн үстүндө бир жолу бурап, мынтип тартып аласыңар. Анан жанакындай кылып эле кете бересиңер достор. Мына достор, ушул рубрикада ийне шүбөк менен кантип токуп башташты үйрөндүк. Эмки саныбызда болсо, кандай ийне шүбөк менен кантип телефонубузга кап жасаганды үйрөнөбүз жана курчактарыбызга же өзүбүзгө болобу, инилер, карындаштарыбызга болобу кичинекей топуларды жасаганды дагы үйрөнөбүз достор. Ошондуктан Балатан интерактив журналынын чоң энем үйрөттү рубрикасынан алыстабай туруңуздар. Көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар достор.